Assalamu alaikum. Кандайсыздар тугандар, денсаулыктар жакшыбы, тынч амансыздарбы? Nexia 2 машинеси барлар. Бизде мындай проблема болду. Машина жүрүп баратып өзүнөн өзү өчүп калат. Бир аз суугандан кийин кайра жүрөт. Электрикке апарсаң точно диагноз кое албайт. Же бул бобинадан, же коленол датчиктен деп айтты. Мен электрикке барганга убакыт болбоду. Ошол себептен акамдын машинесин алып келдим, бир Nexia 2-ни. Nexia 2-син алып келип, андагы запчастарды бул машинеге коюп жүргүзүп көрдүм. Ошондо билинди. Коленол датчик жакшы элекен. Бул бобина кеткен экен. Бобинаны алып келип, алмаштырып койдум. Ошол эгер сиздерде шартыңыздар жок болсо, эгерде айылда электрикке барганга шартыңыздар жок болуп калса, коңшуларда, достордо ушундай өзүңүздүн машинеңиз окшош машине болсо, ошондо запчасттарын коюп, бир аз жүргүзүп текшерсеңиз болот. Ошондон точно диагноз коюлат. Если электрик болсо жакшы. Бирок электрик дагы точно диагноз койбойт экен машина жүрүп турган маалда. Бул кээде жүрөт, кээде өчүп калат өзүнөн өзү. Нормально жүрөт, өчүп калат. Ошондой да. Ошондой проблемалар болсо, ушул жол менен чечиңиздер.